Başka bir hadiste Peygamber aleyhisselam aytat: "İttala'tu fin nari fara'aytu akthar ahliha nisa." وذلك بسبب قلة طاعتهن لله ولرسوله ولأزواجهن وكثرة تبرجهن. Men bana tozoktu görsetişkönde tozoktogу köp adamlar ayalдар ekendигин gördüm deyt. Antkeni Allah Taala itaat kılganda, kүйöөгө itaat kılganda, paygambarга itaat kılganda az itaat kılıp köçөгө köp jasanıp чыгып кеткендиктер үчүн дейт. Намаз окугандар деле köçөгө jasanıp чыгып аткан, атыр коюп чыгып аткан, эң сонун кийимдерин кийип чыгып аткан, үйдө кийбеген кийимин köçөгө кийип чыгат. Кээде köçөдөн аялы күйөөсүн көрсө, күйөөсү аялын көрсө, бул кайсы сулуу кыз экен деп ойлоп кала турган болот. Үйүндө ойлогон эмес. Анткени жакшы кийимдерин булар көчөдө гана кийип, үйүндө күйөөсүнө көрсөтпөгөн аялдар Кудайым сактаган болсун. Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат: "Ал-мар'ату ауратун фа иза харажат мин байтиха исташрафаха шайтан." Аял өзү аврет. Аял өзү назик. Ayal köçөгө чыкканда шайтан муну аңдып калат, авретти көргөнү дейт. Ошондуктан аялдар колдон келишинче үйдө тургандыгы, үйдөгү тиричилик менен, бала чака менен, күйөөнүн кызматы менен үйдөн туруп Аллах Таала анын пайгамбары итаат кылуулар, урматтуу бир тууганым, эң жакшы маселе болуп эсептелет. وقال علي رضي الله عنه لزوجه فاطمة رضي الله عنها: "يا فاطمة ما خير للمرأة." Hazreti Ali Fatime'den soradı: "Ey Fatima, ayal üçün en yaxşı nerse qaysı?" dep soraganda, "Qalat an la tara rijala ve la yarawha." Oşol ayal erkeklerdi görüvöstügü, jana erkekler bul ayaldı görüvöstügü. Erkeklerge görünböy jürүүsü dedi. İnternetten, Facebook'tan, televizordan erkeklerin süretini görüp, жылаңа süretlerini görüp, başka süretlerini görüp, artistlerin süretlerini görüp, je köçe-köçe erkekler aralaşıp жүргөн ayalдар bul жакшы эмес dedi. Ошондой эле ayalдарга дагы ушул жакшы эмес, erkeklerge дагы ушуну тетирес, урматтуу бир тууганым, жакшы эмес деген маселе. Hazreti Ali aytat: "Ala tastahyuna, ala tugharuna, yatruk ahadukum imra'atahu takhruju bayna ar-rijali tanzuru ilayhim ve yanzuruna ilayha." Sizlerden biriңер uyalbayбы, al kızганбайбы, özünün ayağını taştap koyup da erkeklerin arasına varıp, alardı görüp, allarga özün görsötüp, urmatlı bir tuğanım basıp jüre verit. Kebir ayallar, ece degenderimiz Kırgızstan'ı 4 kıdırıp, görüngün jerige varıp, argı menen süйлöş, oşularga varıp, oşular menen tastandap süylöşüp, ınday bir musulmançılık iba, musulmançılık adep, özümüzde Kırgızçılık iba, Kırgızçılık adep, Kırgız'ın nark saltında kala gelgenlerden bardığın urmatlı bir tuğanım jokko çıgarıp yegenderi var. Tuğra, bizde kurman jatatkan ekebиз болгон. Бирок ошонун бардыгы тартип менен болгон, намаз менен болгон, гыйбатты сүйлөгөн эмес. Ошол эле учурда урматтуу бир тууганым, курман жаткан эбиздин ар бир кылган ишинде урматтуу бир тууганым, шарият чегинен чыккан эмес. Кээбирлер ал башкаруучу болгондугун билишет, бирок башкаруучу болгонун тактап туруп, андан башка ал хижап кийгендигин, ал элечек салынгандыгын, ал намаз окугандыгын, ал деген көзүн тике карап бирөөнү сүйлөбөгөндүгүн, ал нарктуу кадырлуу байбиче болгондугун, жана ошол бийликке келип башкарып аткан убакытта бул бардыгын апа боло турган, журттан канеке боло турган жашка келип калгандыгын көптөр этибарга, урматтуу бир тууганым, ала беришпейт. Айша экебиз менен Хафса экебиз бир күнү пайгамбарыбыз алейхиссалам менен чогуу отурганда, бул үйгө Ибн Умму Мактум келди. Бул адамдын көзү көрбөйт эле. Пайгамбар алейхиссалам айтты: "Мындан бекин келе" dedi. Үйдүн ичине киши келгенде бекин келе дегенде экөө айтты: Аллахтын элчиси, бунун көзү көрбөйт го" дегенде, "Анын көзү көрбөсө, силердин көзүңөр көрөт го" dedi. Ошондуктан үй бүлөдө эркек аралашпаган жакшы. Үйдүн аурасы такыр бөлөкчө. Көчөдө адамдар жүрөт, башка кылат, эти шарт, бирок көчө башка. Бирок үйгө келгенде кээ бирлер аралашып олтуруп алып эле аяш деп, башка деп бири менен бири кармап кучактап, вальска чуп атканы, аралашып кеткени бул таптакыр туура эмес. Эркектер бөлөк олтуруусу керек, аялдар бөлөк олтуруусу керек. Ошондой заманга, ошондой учурга барганга аракет кылышыбыз керек. Дегел илгертеден бирге отурган болгон улуу байбичелер чогуу олтурган болбосом, жаш келиндер чогуу олтурган эмес, урматтуу бир тууганым. Биздин салтыбызга дагы, динибизге дагы туура келбеген маселе. Айтып аткан маселенин бардыгы мусулмандарга багытталган маселе, урматтуу бир тууганым.